Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргыз Республикасындагы туруктуу өкүлү Луис Чемберлен менен жолугушту. Проон Кыргыз Республикасынын туруктуу өнөктөшү болуп, өлкөнүн өнүгүшүнө жана калктын турмушунун реалдуу жакшыртуусуна жетишүүгө салым кошуп келет. 30 жылдан бери программа Кыргызстанды ар түрдүү тармактарда колдоп, туруктуу экономикалык өсүш, айлана чөйрөнү коргоо, социалдык коргоо, саламаттыкты сактоо жана билим берүү сыяктуу тармактарда жардам көрсөтүүдө. Тынчтыкты, адилеттүүлүктү жана мыйзамдуулукту, гендердик теңчиликти, калктын аярылуу катмарынын сот адилеттигине жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү жагынан Проондун сот тутумун өнүктүрүүдөгү ролун илгерилетүүдө программанын колдоосун белгилебей коюуга болбойт. Семинарларды өткөрүүдө Проондун сот адилеттигини жогорку мектеби менен кызматташуусу дагы баалуу. Программа менен биргеликте жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар биздин республикада мамлекеттин укуктук позициясын бекемдөөгө, сот адилеттигине жеткиликтүүлүктү жана гендердик теңчиликти камсыздоого чоң салым болору талашсыз. Мындан тышкары, программа Судьялар ассоциациясынын үстүдөгү жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун алдында экологиялык форумду өткөрүү демилгесин колдоого алды. Бул форумду Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосу менен өткөрүү өлкөбүздүн өнүгүүсүнө дагы бир салым болору талашсыз, деди Замирбек Базарбеков. Жолугушууда эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган маселелер көтөрүлдү. Тараптар кызматташтыкты чыңдоого умтулаарын ырасташып, жемиштүү жана ийгиликтүү кызматташууга ишеним билдиришти. Катышуучулар ушул жылдын сентябрь айында экологиялык форумду өткөрүү маселелерин талкуулашты. Жыйынга Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын орун басары Шыралы Камчыбеков, Жогорку соттун судьясы Дилара Арстанбаева, Жогорку соттун аппарат жетекчиси Эркинбек Мамыров жана Жогорку соттун алдындагы сот адилеттигинин жогорку мектебинин директору Эльмира Байтикова катышканын белгилейбиз. Ошондой эле Кыргыз Республикасындагы Проондун туруктуу өкүлүнүн орун басары Моника Ризал, башкаруу жана социалдык биримдик багыт боюнча жетекчи Эркина Оразбаева катышты.